Саламатсыңар балдар. Азыр кыргыз адабияты сабагы. Бүгүн балдар биз акын Турар Кожомбердиевдин өмүрү чыгармачылыгы жана Эне жүрөгү аттуу поэмасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын максатында силер акындын өмүр жолу, чыгармачылыгы менен кеңири таанышасыңар. Ошондой эле чыгармалары жалпы эл тарабынан жылуу кабыл алынышы тууралуу маалымат аласыңар. Аны эмесе балдар, мен силерге акын Турар Кожомбердиевдин өмүр баяны жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берейин. Силер көңүл буруп, жакшылап уккула балдар. Акын Турар Кожомбердиев 1941 Калинин районунда Сарыбулак айылында жылкычынын үй бүлөсүндө туулган. Ал 1959 номер 5 кыргыз мектебин аяктап, Кыргыз мамлекеттик университетине кирип, аны 1966 аяктаган. Эмгек жолун Кыргыз пионери газетасында адайы кызматкер болуп иштөөдөн баштаган. 1969 жылдарда Кыргызстан басмасында редактор, 1976 жылдан тартып Кыргыз ССРнин Маданият министерствосунда адабий кызматкер болуп иштеген. Акындын биринчи ырлар жыйнагы 1961 жылы басылып чыккан. Акын эң таланттуу лирик болгон. Анын ырлары оюнун ачыктыгы, курчтугу, оригиналдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Жазган ырларынын көпчүлүгүнө кыргыз композиторлору обон жазышып, республиканын бардык жактарына тарап ырдалып жүрөт. Турар Кожомбердиевдин чыгармалары казак, орус жана чет өлкөлөрдүн тилдерине которулган. 1969 жылы Кызыл алма, Таңкы симфония деген ырлар жыйнагы үчүн Кыргыз Республикасынын Ленин комсомолатындагы сыйлыгына ээ болгон. Анын Биз турган жер, Токтогул гэси, Ыр булак, Ай тийген тоо, Калптар жана башка көптөгөн ырларды, поэмаларды жазган. Акын 1989 жылы каза болгон. Аны эмесе балдар, акындын Эне жүрөгү аттуу поэмасы жөнүндө сөз кылалы. Эне деген сөз ыйык. Энелер жерде жашоону, тынчтыкты сактап келет. Дүйнөдөгү эң кымбат, кайталангыс асыл зат бул эне. Энелер жөнүндө ырлар, поэмалар, көркөм чыгармалар жазылган, кино тасмалар тартылган. Биздин жашообуз энелер менен гана. Акын да өзүнүн поэмасында энелердин жүрөгү эмне деп согот, эмнени тилейт, баласы үчүн кандай кам көрөт, мына ушундай ойду, тилекти билдирген өзүнүн поэмасында. Балдар, мен силерге Эне жүрөгү аттуу поэмасын окуп берейин. Силер жакшылап көңүл буруп окула. Апа чарчап, эс алам дейт бешимде, анан кайта эс алам дейт кетчинде. Кабын көрүп жүрө берип балдардын, калбай калат чаалыкканы эсинде. Шайыр өссүн шагылдагы мөмөсү, чаалыкканды унутуп койгон энеси, балдар үчүн түйшүктөнүү ал үчүн, бакыттардын бакытынын төбөсү. Кирпик чачка конуп аппак кыроолор, көңүл черин өйүт ички буроолор, пардалардан башын жылт деп чыгарып, пайда болот 99 суроолор. Күрөк алып жүрсө дагы талаада, гүл көтөрүп келатса да калаада, жүрөгүнүн бир учунда түпүйүп, жүрөт балдар жүгүрүкчүл санаада. Кенжесине суук тийип калдыбы? Ортончусу сабагына бардыбы? Ар түрдүүгө жору берет сана аркап, апа жокто токтогондой бардыгы. Кайыл болуп арбынына, азына, карабастан мезгилине жашына, жаны тынчып уктар эле жүрөгүн, жаздык кылса баласынын башына. Апа заты укмуштуудай көп билейт, кай бирлерде кайгы санаа жеп тилейт, адал терден өнүп чыккан ак токоч ар балага тең бөлүнсө деп тилейт. Апалардын айырма бар тилинде, айырма бар кесибинде, билимде, а бирокта адилеттин чордону айырма жок ак тилектүү дилинде. Ачып салып мүнөздөгү туюкту, алыс таштап
тоңдық менен кыйыкты, апалардын жүрөктөрүн сактайлы, абайлайлы ыйыктардан ыйыкты. Балдар, мен силерге Турар Кожомбердиевдин Эне жүрөк аттуу поэмасын көркөм окуп бердим. Силер дагы бул поэманы үйдөн жакшылап окуп, бул поэма акын эмне жөнүндө айткысы келип атат? Дүйнөдөгү эң кымбат адамыбыз ким? Аны ушул тексттен окуп мисал келтиргиле. Ошондой эле үйгө тапшырма. Тексттеги эне менен силердин өзүңөрдүн энеңердин окшош жактарын далилдеп конспектлеп келгиле балдар. Ошондой эле төмөндөгү схеманы толуктайсыңар. Эне кандай? Эне боорукер. Эне кандай? Сен үчүн дагы. Мына ушул схеманы силер жакшынакай сөздөрүңөр менен толуктап келишиңер керек. Анда эмесе балдар, сабак аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.